10-нчу суроо. Кошунанын алчасы менин огородума ашып өсөт. Ал аны терип албайт. Кээде балдарым үзүп жерден алып жеп коюшат. Мен кошунанын акысына кирип калмаймынбы? Эми кошуна менен мындай маселеде эми майда маселелерге анча бир душмандык же болбосо бир көз караштардын жаман болуусу дурус эмес. Эми кошунаныкына тоогуң кирип кетет, анын алмасы бер жака түшүп калат, сенин алмаң ар жака түшөт. Анан дарак эгип атканда, дарактын мөмөсүнөн башка бирөөлөр жеген болсо, ал ошол адамга садака болот. Анан эми сурабастан жеген жакшы эмес. Эгерде кошунаңыз ошону укса капа боло турган болсо, анда сурабай жегениңиз жакшы болот. Эми балдарга алар жаш балдар боло турган болсо, аларга эми уруксат берилет. Бирөөнүн шагын сындырып, жанагындай уруп, мөмөсүн төкпөгөн абалда түшкөн нерсени жесе зыян болбойт деп айтабыз. Бирок ошо балдарга да тарбия берилиш керек. Бирөөнүн нерсесине тийбегиле, бирөөнүн нерсесин албагыла деп жаштайынан тарбия берилиш керек. Анан эми мөмөсү сиздин огородуңуз жака, сиздин корооңуз жака өсүп кеткен болсо, аны менен кеңешип кыркып салсаңыз деле шарият уруксат берет. Кеңешип туруп, себеби ортодо бир келишпөчүлүк болбош керек. Өзүңүз кыркып салган болсоңуз, менин дарагымды эмнеге кырктың деп адамдардын арасында бир келишпөчүлүк болуш керек. Себеби анын дарагы сиздин корооңуз жака өспөшү керек. Ушундай тартипте. Себеби сиздин корооңузда мүмкүн ал көлөкө кылып атат, мүмкүн эгиндериңиз бар ушул маселелерде. Эми ушул маселелерде эмне кылыш керек? Кеңешүү менен гана маселени чечиш керек. Анан эми ошол жегенде дагы ошол эгерде кошунаңыз ошо сиздин жегениңизден нааразы боло турган болсо, анда жебеш керек. Өзүбүздүкү толтура ушундай маселелерде адамдардын акысына кирбегенге аракет кылыш керек.